Андреевска мектебибизге Истек Айтматов атындагы Октон мектебибизге дагы жол кош келиптир. Бүгүн бизде мастер-класс. Мастер-класс баштоодон эстерге бир жабылган башталып берип отурат. Бардыгыңыздардын колуңуздарга көпөлөк карап келем. Ушул көпөлөктү сиздер эжекелер балдар деп ойлоңуздар да. Алаканыңыздарга салып, ушул көпөлөктү бийик учуруу үчүн сиздер кандай иш-аракеттер кыласыздар жана кандай жакшы сөздөрдү айтасыздар балдарыңыздарга? Көпөлөктү алаканыңыздарга салып, канчалык бийик учурубуз керек? Кана эжекелер алаканга коюп бардыгыбыз окуучу үчүн жакшы тилек каалоолорубузду айтабыз. Эжеке баштайбыз. Биз билебиз, эгерде көпөлөктү биз бекем кылсак, көпөлөктүн канаты сынат, ошондуктан биз көпөлөккө аяр мамиле кылабыз дагы. Окуучунун канчалык бийик учурубуз келсе, ошого карата жакшы кабыл тилектерди айтабыз. Жакшы, эжеке улантабыз. Sizden kандай жагдай болбосун, мен сага ар дайым ишенем. Соңун ишенем. Эң бийик болгон инсан болушуна көпөлөктөрү бийик учурун алып, соңун ишенем. Рахмат. Анда азыр мен сиздер менен өзүмдү тааныштырам. 5 туура маалымат, 5 маалымат айтам. Ошол маалыматтын бирөөсү жалган болушу. Сиздер ошону таанысыздар, Менин кесибим бухгалтер кесибиндесин. Окуу керемет долбоорунда доктор элердин жыл мугалиминин конкурсунун жеңүүчүсүмүн. Баштагыч класстын 87-чиси болдум мектепте. Көп бала менин исимим. Мен жөнүндө 5 маалымат айттым, 1 маалымат жалган. Баштагыч класстын 7-чисин деген 87-чиси. Бухгалтер эмес, мугалим калдыңыз деген. Көп баланын энеси жаш болуп турат. Оюңуздар, дагы. Окуучулар менен жөн эле таанышып берсем, ушундай бир мамиле жасап болот экен да. Кайсы маалымат жалган? Окуу керемет жалган болду. Сыр боюнча калтырамдары мастер-класстын аягында сиздерге берем. Бүгүнкү мастер-класстын темасы окутуунун жаңы технологияларын сабакка колдонуу турасы. Мен бир аз аннотациясына токтоло кетейин. Мезгил өткөн сайын методикалык теориялык билимдердин мазмуну өзгөрүп, илимий таанып билүүнүн методдору өзгөрүүдө. Окутуунун жаңы технологиялары окуучулардын чыгармачыл жана интеллектуалдык мүмкүнчүлүктөрүн ачуу аркылуу аларды өзүн өнүктүрүү, ой жүгүртүүсүн өстүрүү, тарбиялоо, билгичтиктерин, жөндөмдүүлүктөрүн калыптандыруу максаттарын көздөп, окутуунун жаңы технологиясынын мазмуну жана багыттары бир топ оптималдаштырып жаңылышат. Жылдан жылга окутуунун методдору көп түрдүү болуу менен алар көбөйүүдө. Анткени окутуунун өнүктүрүү үчүн үзгүлтүксүз процессти ишке ашырабыз. Менен ошол эле учурда окутуунун жаңы каражаттары дагы жаралууда. Бүгүнкү күндө педагогдор түрдүү ыкмаларды пайдалануу менен окуучулардын чыгармачыл ой жүгүртүүлөрүн калыптандыруу, аң сезимдүү активдүүлүгүн камсыз кылуу менен мазмундуу, натыйжалуу өздөштүрүүгө болот. Учурда окуучулар эле эмес, студенттердин да ой жүгүртүү иш-аракетин уюштура алсак, окууга болгон мотивациясын күчөтүп алсак гана эффективдүү жыйынтыктарга алып келиши мүмкүн. Ушул жагдайда окуучу окуп, үйрөнүшкөн, өздөштүрүшкөн теориялык билимдери менен практиканын турмуштун ортосундагы көпүрө
өнөктүү талааларды окуучуларга студенттердин өз алдынча иштей билүү ыктарына усулдарын үйрөтүү, аларга орундуу талап коюу жана көмөктөшүү милдети таргат. Ошондуктан натыйжалуу сабак берүү үчүн мугалим менен окуучунун өз ара аракеттенүү ишмердүүлүктөрү, окутуунун жаңы технологияларын колдонуу жолдору жана окуу ишмердүүлүгүн ишке ашыруунун багыты жөнүндө болот. Демек бүгүнкү биздин мастер классыбыз биз айтып атпайбызбы, окуучуга биз билим беребиз да. Биздин баягы жашообуздун көрүп окуучулар, биз окуучуларга ошо билимди сабак учурунда бере алабыз. Демек ошол сабак учурунда биз окуучуларга терең жана ар тараптуу билим беришибиз керек. Терең жана ар тараптуу билим берүүдө биз окутуунун жаңы технологияларын колдонуп билишибиз керек. Азыр замандын талабы болуп аткандыгына байланыштуу, күндөн күнгө баардык нерсе жаңырып аткандыгына байланыштуу биздин дагы сабак берүүдөгү жаңы ыкмаларды колдонушубуз зарыл. Мен сиздерге азыр сабак учурундагы жакшы, натыйжалуу, жагымдуу ыкмаларды көрсөтөм. Сабакты баштоодо биз дайыма окуучуларга жагымдуу маани беребиз. Кана балдар бири-бирибизди карап жылмаябыз деген ыкмалар бул көнүмдү бараткан. Көнүмүш алат өтө баштады. Ошондуктан биз бүгүн доскага ушундай быйтыкчалардын сүрөтүн ийип коюп аткартсак болот экен. Бул жерден окуучу өзү эле кирип келгенде эле баягы жанагы эжекелер сабакта көрдүңүздөр, быйтыкчаларды чаап киришти. Ошондой эле бул жерден окуучулар өздөрү быйтыкчаларды чаап киргенде эле биз окуучунун ошол учурдагы абалын билсек болот экен. Эгерде күндү басып кирсем, мен бүгүн билим алууга аракеттенем. Демек окуучунун маанайы жакшы экенин биз бир көргөндө билебиз. Андан кийин мен бүгүн өтө шайырмын. Эжекелер биз баланы бир көргөндө билебиз, бала бүгүн сабакка шайыр келдиби, же болбосо көңүлү түшпөйбү. Андан кийин экинчи жаңырдын сүрөтү, бүгүн мен эч нерсе үйрөнө албайм. Демек ал балада үйдө кандайдыр бир эмне болушу мүмкүн, көйгөй болушу мүмкүн. Бүгүн мага баары бир деген быйтыкчаларды калышы мүмкүн. Биз бул учурда эмне кылабыз? Биз бул учурда сабакта окуучуга дифференциацияланган тапшырмалардан колдонушубуз керек болот. Андан кийин окуучуларды сабакка шыктандыруу максатында биз башталыш класстын окуучулары ушул ыкманы өтө жакшы көрүп колдонобуз. Доскага мен саякатка барам жана ал жактан деп биз бул жерге боштук калтырабыз дагы, алып келем деген сөздү жазып коебуз. Эжекелер, сиздер бүгүн биздин мектепке семинарга келдиңиздер да? Сиздер азыр мынтиңиздер. Мен Айдаралиев орто мектебине семинарга бардым жана ал жактан мен кызыктуу маалыматтарды алып келдим деп мен айттым. Азыр эжекелер уланды. Меникин айтат, анан өздөрүнүн семинарга эмне алат. Ошо улантып кетебиз. Мен бүгүн Айдаралиев орто мектебине семинарга бардым, ал жакта кызыктуу маалымат алдым. Эже улантыңыз. Эже улантып берип коюңуз. Мен саякатка барып Айдаралиев мектебине келдим, ал жакта Меникин айтыңыз. Көп маалыматтарды алдым. Жакшы маалымат алдым деп айтайынбы? Сиз өзүңүздүн бошуңуз. Ал жактан жакшы сабактарды көрдүм. Маалыматтардан сабактарды көрдүм. Экөө айтасыз, эже улантып коебуз. Мен Айдаралиев мектебине келдим, ал жактан жакшы маалыматтарды алдым, сабактарды көрдүм. Өзүңүздүн бошуңуз. Жаңы ыкманы үйрөндүм. Балдарга ушинтип үйрөтсөк, балага шыктануу пайда болот экен жана эс тутумун, сөз байлыгын өнүктүрө алат экенбиз. Андан кийин түстүү талаа ыкмасын биз үй тапшырма текшерүү учурунда колдонобуз. Биз үй тапшырма текшерүүдө көбүнчө эле дептерин текшерип коебуз, же болбосо бири-бириңердикин текшергиле деп эле коебуз. Ошол учурда биз ушул түстүү талаа ыкмасын колдонсок болот экен да. Бул жерден сабак учурундагы психологиялык жагымдуу абал өткүзүү максатында колдонулат. Бул ыкма окуучу жазуу ишин жазып, төмөндөгү түстөрдө карандаштын бир гана парактын четине карандаш менен белги коюп коет. Эгерде окуучу карандаш кызыл карандаш менен дептеринин бурчуна белги койсо, бала өзү каалагандай, мүмкүн жылдызча коё, мүмкүн быйтыкча коё, белги коюп койсо, демек окуучу мындай суранат экен мугалимден. Сураныч баарын текшерип, каталарын долдуруп бересизби деген баланын оюн билеткенбиз. Эгер кызыл менен белги койсо, демек бала жөн гана каталарымды оңдоп текшерип бериңиз деген суранычын ойлойт экенбиз. Эгерде жашыл ручка менен белги койсо,
сураныч каталарымды белгилеп бересизби? Каталарымды өзүм оңдойм деп деген ойдо болот экен бала. Үчүнчү көк ручка менен белгилесе, каталардын санын эле көрсөтүп коесузбу? Каталарымды өзүм таап оңдойм. Демек, көк ручка менен белгилесе, биз жөн гана катанын гана санын жазып коебуз. 4 ката, 5 ката, мүмкүн 1 ката. Ошол окуучу өзү таап, кайра ошол катасын өзү оңдойт экен. Андан кийин эгерде кара ручка менен жаза турган болсо, биз жанагы жагымдуу маңайда көрсөттүк, окуучунун абал акында болушу мүмкүн деп. Ошол учурда мүмкүн да окуучунун үйүндөгү мүмкүн өзүнүн окуучунун өзүнүн абалы эгер тапшырган туура эмес же болбосо кыйналып аткарып калган болсо, сураныч бул ишке өтө катал талап койбойдон коюңуз, шашып аткарып калдым деген жагдайда болушу мүмкүн экен. Андан кийинки ассоциация ыкмасы деп алып чыктык, степнасыңыздарда ассоциация деген сөз колдонушуңуздар. Биргелешкен дагы. Чоң окшоштук, шаңкечтик, дагы деген сөздөрдү түшүндүрөт. Биз класстер ыкмасын дайыма колдонуп келебиз, шекелер, сааттуу, шыктоодо, жыйынтыктоодо колдонуп келебиз дагы. Биз негизги сөзгө карата жардамчы сөздөрдү алып чыгабыз. Мисалы үчүн гүл деген теманы алып чыгабыз. Мисалы гүлдү алып чыга турган болсок, гүл кандай? Алып чыгабыз. Бул жерде негизги жардамчы сөздөрдүн жардамы менен биз кайра негизги сөздү таап чыгабыз. Азыр бул жерден карасаңыздар, мисалы үчүн жаңы тема ача турган болсок, биз окуучуларга мисалы үчүн беребиз. Тунук. Окуучу ой жүгүртүп, бай тема эмне жөнүндө болорун өзү ойлоп таап чыгыш керек. Тоңот. Түссүз. Ага. Тазалайт. Демек, бул эмне жөнүндө сөз болуп чыгат? Демек, жаңы теманы аштырууда биз жана Динара эжекенин сабагында көрдүк, атайын таранчы деген теманы ушул ыкма менен ачып алдык. Андан кийинки коллективдүү окутуу бул сабакты бышыктоо неме практикалык иш учурунда биз балдарды өзү тапшырма менен беребиз. Улам беребиз, улам дейт тапшырма, улам дейт тапшырма. Окуучуда ушул убакта эмне пайда болуп баштайт? Сабакка болгон кызыгуусу тарап баштайт. Биз ушул учурда ушул жалпы эле башталыш классын неме башталыш классын мугалимдер ушул ыкманы биз баардыгыбыз колдонуп, жакшы жыйынтык көрө алгандыктан биз сиздердин астыңыздарга алып чыгып отурабыз. Коллективдүү окутуу ыкмасы мага азыр 4 мугалим чыгып берсеңиздер бул жакка. Биз ушуну практикалык жүзүндө көрөлү. 4 мугалим чыгып берсеңиздер. Оңой эле тапшырмалар. Оңой эле тапшырмалар. Бул тапшырманы жаңы экинчи математика сабагында иштелишин көрдүңүздөр. Азыр өзүңүздөр иштеп көрүңүздөр. Келиңиздер эжекелер. Келиңиздер отургандар. Келиңиз. Бул жерде бул жерде 4 окуучу. Келиңиз. Келиңиз. Бул жерде коллективдүү окутуу ыкмасында 4 окуучу биригип бир динамикалык топ болуп эсептелет. Бул биз жана топторго бөлүп атпайлыкпы? Ошол топторго бөлүүдө окуучунун тияка отургузбайбы, ошол отурган эле катардагы ордуна 4 окуучуну бир динамикалык эле топ кылып койсок болот да. Ошол 4 окуучуга бирдей деңгээлдеги тапшырма берилиш керек жана бирдей убакытты талап кылган тапшырма берилиш керек. Бул жерде бул 4 окуучуга 4 тапшырма даярдалат. Класста 7 топ болобу, 8 топ болобу, ушул гана 4 тапшырма кайталанат. Бул тапшырманы биз жөн гана партанын гана четине коюп коебуз дагы, окуучулар өздөрү каалагандай кылып таратып алышат. Таратып алышат дагы, карточкадагы берилген тапшырманы окуучулар дептерине жазып иштеш керек. Баардык предметтерге, баардык класстарга колдонулат. Бул тапшырма, бул ыкма бир гана башталыш классына же бир гана математика деп айтууга болбойт. Бул ыкманы баардык предметтен, баардык класстарда колдонсо
болот. Биз азыр мен бул мекен таануу сабактары окуучулар. Эми баягы ар бир окуучу өз алган тапшырманы аткаргандан кийин жанындагы эко статистикалык түгөй болот дагы эко алмашат. Ушул жерден тапшырманын айланып атканын байкап турсаңыздар. Жанындагы статистикалык бизге алмашат. Кайталаш эмес, жаныңыздагы. Жанындагы отурган окуучу статистикалык түгөй болуп айтылат да. Сөзсүз түрдө тапшырманы аткарып атканда номер, карточканын номерин сөзсүз түрдө жазыңыздар. Ушул жерден байкасаңыздар, 3 жолу айлануу менен гана 4 тапшырманы аткарышып жатат. Эми бүткөндөн кийин аркабыздагы отурган карама-каршы, жок карама-каршы. Эми ушул жерден байкасаңыздар, арттагы 2 тапшырма астыга жылып калып атат. Бул ыкма окуучулар менен иштеп атканда өтө убакытты үнөмдөөчү ыкмалардын бири да. Окуучулар ойношуп атып эле бат-баттан аткарышып коюшат. Бүттүңүздөр, эми арттагы 2 тапшырма астыга келип калды. Эми кайрадан астыдагы окуучулар статистикалык түгөй менен бири-бири менен алмашып жатат. Эми тапшырманы бүткөндөн кийин окуучулар дептерлерин кайра статистикалык түгөй менен алмашат. Бири-биринин тапшырмасын текшеришет. Бул учурда тапшырманын жоопторун экран аркылуу берсек болот. Же болбосо доскага, же болбосо плакаттарга жазып үйүп койсок, окуучулар бири-биринин катасын текшерип коюшат. Рахмат көрүп турганыңыздарга. Жазып койсоңуздар болот. Жинакей бул жерден көрүп турат, биринчи статистикалык түгөй аркылуу алмашат бири-бири менен. Экинчи карама-каршы багытта алмашат. Үчүнчү кайра статистикалык түгөй аркылуу алмашат. Анткени арттагы 2 тапшырма астыга, астыдагы 2 тапшырма артка жылып калды. Бул ыкманы биз сабак үй тапшырма текшерүү учурунда колдонсок болот. Бири-биринин тапшырмасын алмаштырып. Сабакты бышыктоо учурунда колдонсок болот, жана жыйынтыктоо рефлексия жүргүзүү учурунда да колдонсок. Аткарылган тапшырмалар кантип текшерилет? Статистикалык түгөй аркылуу бири-бирин күнөө текшеришет. Бул жерде мен окуучулар менен иштеген учур. Андан кийин 5 минутка бул интеллектуалдык сабак учурундагы динамикалык пауза деп эсептелет. Биз 5 минутканы ар кандай уюштурабыз, окуучулардын маанайына карата, же болбосо сабакка ылайыктап уюштурабыз. Азыр мен сиздерге ошол 5 минутканы Буратино учмасы аркылуу көрсөткүм келип турат. Баардыгыбыз эле билебиз, Буратинонун мурду узун, баардыгыбыз өзүбүздү Буратино элестетебиз дагы. Мурдубузду сыяга малабыз. Сыяга малабыз дагы. Мурдубуз менен абага толту сызабыз, фигура сызабыз, мүмкүн жазабыз, мүмкүн тыбыш жазабыз. Эгер биринчи класс болсо, таңгаларды үйрөнүп атканда дагы тыбыштарды жазсак болот экен, фигураларды чийсек болот экен. Дагы бир сиздерге 5 минутка учурунда ошо кум терапиясын дагы сунуштайбыз. Анткени биздин башталгыч класста бул ыкманы дагы өтө жакшы көрөбүз. Анткени баланын майда моторикасын өнүктүрүү үчүн эң жакшы ыкмалардын бири. Өзүңүздөр эле азыр ушул кумдун бетинде өзүңүздөр каалаган бир сүрөттү тартып көрүңүздөрчү. Сиздердеги эмоция кандай болорун көрөлү. Тартып көрөбүз, эжекелер. Эжекелерден башталды. Кыргыздар дайыма сүрөт тартканда байкасаңыздар, боз үйдүн сүрөтүн тартабыз, күндүн сүрөтүн тартабыз, анан тоонун сүрөтүн тартабыз, Эгерде бети толуп калса, кайрадан силкип коюп эле окуучулар иштейбиз. Бул окуучуларга аябай кызыктуу,
жагымдуу жана өзгөчө бир эмоциянын таттуулугу. Эмнеден жасалган ойлойсуздар? Эмнеден жасалган ойлойсуздар? Кашка пиширган. Мандик каш. Ошону краскага Бул ушул жазганда бир өзгөчө бир жакшы немеси бар. 2 кашык эле сууга 1 кашык спирт кошуп, анан краска кошуп, анан банканы кошуп, краска боло берет, баш боло берет, краска боло берет. Анан ошо банканы кошуп, анан ошо банкага сиңбейинче аралаштырып өчүңүздөр, ушундай бир пайда болот. 5 мүнөткө жетпеген. Ар кандай болгон красканы көрүп кошсоңуздар ачык берет. Андан кийин сабакты жыйынтыктоо учурунда биз булумдун ромашкасын колдонуп келебиз. Биз кластер түзүп атканда көбүнчө гүлдү алабыз, бул дагы ошо кластер бир түрү деп дагы эсептесек болот. Ушул гүлдүн желекчелеринде ар биринде бөлөк-бөлөк суроолор бар да, башка-башка. Бул жерден эң биринчи чыгармачыл суроо. Биринчи жөнөкөй суроо кетет. Андан кийин тактоочу суроо, түшүндүрүүчү суроо, чыгармачыл суроо жана баалоочу суроолор, практикалык суроолор. Бул жерден эгерде биз азыр кыш жөнүндө тема өтө турган болсок, кыш мезгилинде эмне жагат? Жөнөкөй суроо, жөнөкөй. Эмне үчүн жагат? Экинчиси тактоочу суроо, карасаңыздар. Декабрь, январь, февраль кыш айлары тактоочу. Маалыматты айып жок тактоочу. Кийинкиси түшүндүрүүчү суроо. Эмне үчүн кышында кар жайт? Биз ошого түшүнүшүбүз керек, окуучу түшүнүш керек. Андан кийин кыш мезгили 8 айга созулса эмне болот? Чыгармачыл. Андан кийин кыш мезгили башка мезгилдердин эмнеси менен айырмаланат? Баалоочу суроо. Андан кийин силер кыш мезгили болсоңор эмне кылат делеңер? Акыркы суроо бул практикалык суроо. Теманы дагы ушул суроолор менен жыйынтыктасак болот дейсиздер. Дагы бир эгерде чал-чаңгыр жомогу тууралуу өтө турган болсок, мисалы бул жерде жомоктун башкы кармандык атагы жөнөкөй суроо, тактоочу суроо. Чаңгырды чын эле чалтып эле тактоочу суроо. Кийинкиси эмне үчүн ал чаңгыр тикти? Картошка же союз тиксе болбойт беле? Түшүндүрүүчү суроо. Чаңгыр жуулмай калса эмне болот? Чыгармачыл суроо. Чаңгыр жомогунда баарынан ким күчтүү экен? Баалоочу суроо. Жана эң аягында практикалык суроо. Силер чалып окуган болсоңор эмне кылат дейсиздер? Окуучулар өздөрүнүн ойлорун жыйынтыктап айтып беришет. Кийинкиси рефлексия, бул артка кайтуу, баарыбыз жакшы билебиз. Рефлексия сабак учурунда, сабакты жыйынтыктоо учурунда колдонулуучу ыкмалар. Бул жерде 5 манжа ыкмасы. Биз жаңы эле сабакта көрө алдыңыздар, жекелери. Кыргыздын сабагында, жекелин сабагында мен бүгүн деген ыкма менен алып чыкты. Бул жерде 5 манжа. Биз окуучуларга сабак учурунда кана балдар сабакты жыйынтыктайбыз дегенде гана окуучуда көңүл пайда болуп калыш керек да. Биз ошентип айтканда эле окуучу демек чыпалак айтканда эле бүгүн мен кандай билим алдым? Бүгүн мен сабакта биз жөн эле ушундай гана суроо берсек, окуучулар, башталгыч класс окуучулар баарыбыз жакшы билебиз да, болгон ичиндеги нерсесин баарын айтып беришет да. Аты жок. Бүгүн мен эмне кылдым жана эмнеге жетиштим деген суроого жооп беришет. Ортон оюңузду жыйынтыктайчы. Менин жаз дүйнөмдүн абалы кандай болду? Бүгүнкү сабак мага жактыбы? Же бүгүнкү сабакта түшүнбөгөн суроолорум болдубу деген сөмөй. Бүгүн мен кимге кантип жардам бере алдым дегенде окуучулар өздөрү мен бүгүн бул балага эсеп чыгашканга жардам бердим, бул балага сүрөт койгонго жардам бердим деген ойлорун айтышы мүмкүн. Жана
Бүгүнкү сабакта мен денсаулыгым үчүн кандай камкор алдым? Гимнастика көңүлдү жасадым, көзгө көңүлдү жасадым деген сөздөрдү айтышат. Дагы бир сабакты жыйынтыктоочу ыкмалардын бири сезимдер картасы жана 6 шляпа ыкмасы. 6 шляпа ыкмасы баягы канча жыл кошулады билим берүүдөгү өзүнүн эң мыкты ыкмалардын бири экенин аларсыз эчекелер. Азыр сиздер менен сезимдер картасын аткарып көрөлү. Бүгүнкү семинарда сиздер эмне көрдүңүздөр? Кызыктуу сабактарды көрдүңүздөр дагы. Эмнени уктуңуздар бүгүнкү сабакта, семинарда? Эмне уктуңуздар бүгүнкү семинарда? Жаңы ыкмаларды уктуңуздар дагы. Кандай сезимде болдуңуздар бүгүнкү семинарда? Рахмат эжекелер. Анда дагы бир жыйынтыктоо үчүн мен сиздердин астыңыздарга 6 шляпа койдум. Ушул 6 шляпа боюнча бүгүнкү семинардагы оюңуз бар. Ак шляпа бул фактыны билдирет. Кара шляпа критика, жашыл шляпа чыгармачыл, кызыл шляпа эмоция, сары шляпа позитив жана көк шляпа жыйынтыктоо. Бул жерде бул ыкмандары биз сабактын ар бир сабакта колдонсок болот жана ар бир предметте колдонсок болот. Себеби азыркы жаңы технологияларды колдонуп биз окуучуларга сынчыл жана креативдүү ой жүгүртүүсүн өнүктүрүшүбүз керек. Ошол учурдан ошон үчүн бала кандай гана сабак болбосун өзүнүн чыгармачылык жана креативдүү сынчыл ой жүгүртүүсүн жеткире айтууга үйрөнүшүбүз керек. Сиздердин оюңуздар эжекелер. Биринчи ак шляпа боюнча. Бул топко келе эжекелер. Бүгүнкү семинар боюнча чындыгы маалыматтар. Эжекелер. Сиздерде болгон ким да семинар? Туура? Айдаралиев Акын мектебинде семинар болгону чындык. Бүгүнкү семинарда 3 сабак болгондугу чындык. Чындык.